Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды Орхан Ынанды айткандай, бүтүндөй кыргыз дүйнөсүнүн үмүт тилегинен жаралган жана ошол элдердин сыймыгы, мактанычы, көтөрүп жүрөр туусу, тиреп турар түркүгү болгон Чыңгыз агайыбызга арнайбыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов бала кезинде силер сыяктуу жөнөкөй бала болгон. Жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот дегендей, Чыңгыз Айтматов талыкпаган эмгектин негизинде ким болгонун билесиңерби балдар? Чыңгыз агайыбыз сүрөткер, ойчул, жазуучу, ата, коомдук ишмер, зоотехник болгон. Силер да сезимтал, аракетчил болуп, талыкпай билим алсаңар, чоңойгондо өзүңөрдүн каалаган тилегиңерге жетесиңер. Элибизде айтат эмеспи, жаштын тилегин берет деген. Туурабы? Эмесе сөздү 2-В классынын окуучуларына берели. Темиркул Үмөталиев Чыңгыз Айтматов жөнүндө ар кимдин ою бурулган, алгыр куш учкан туурдан, атагы болду кыргыздын аяламга угулган. Алгачкы эмгек акын Чыңгыз Айтматов. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дөбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналышты. Акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолушту. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман да жиберишет. Андан эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чач орус киши мал доктур келет. Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көпкө алектенишет. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестине окуп берейин. Кантейин болуптур, деди ойлонуп туруп. Майрыкчаар жескемпир. Сурап калдым. Ал бирок тез кет бул жерден. Жетим дерди алыс жериңе аман жеткил. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсөң, же каракчылар жайласа, же өздөрү чоңоюп алып, ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүңө көр. Бул энем майрыкчаар жескемпирди алкап узатты. Анан ул бала менен кызга айтты. Балдарым, адам болсоңор да, мына эми мен силердин энеңермин. Мен силерди ак каруу, аппак ала тоосу бар, тоо борунда калың токой чери бар. Ортосунда көк теңирдин жерге тамган көз жашына мөлтүр ысык көлү бар жерге алып барам. Ал жерди көк теңир бейишке арнап койгон экен. Кыргыз тукуму кур болуп кетерде, экөөң калып, экөөң элдин атын өчүрбөй, кайра тукум уласың. Укум тукумуңа мекен болсун деп мен теңирден сурап алдым. Чыңгыз Айтматов. Бир жолу жай мезгили эле. Мен анда 5-6 жаштамын. Чоң энем Айымкан жайлоого мени өзү менен кошо алып жөнөдү. Боз үйлөр төөлөргө, аттар менен өгүздөргө артылды. Жайы кышы каары кетпеген ак тоону карай жөнөдүк.